نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعد. Алла Таалага мактоолор жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар айткандан кийин сабагыбызга киришебиз. Бүгүнкү сабагыбызда аялдарга гана тиешелүү кандар, айыз тууралуу жалпы түшүнүк, hükmi kan деген эмне, айыз жана истихазанын айырмалуу ыкмалары туурасында кеп болот. Биринчи эреже бул аялдарга гана тиешелүү кандар үчөө. Биринчиси айыз, башкача айтканда этеккир. Экинчиси нифас, төрөттөн кийинки келген кан. Үчүнчүсү истихаза, оруз себептен келген кан. Мындан башка кандар аялдарга дагы эркектерге дагы тиешелүү болот. Мисалы, мурундун каноосу же жарадан кан агуу сыяктуу кандар булар эркектерде дагы, аялдарда дагы кездешет. Ал эми биз жогоруда айткан кандар болсо, бир кана аялдарда гана кездешет. Эркектерде бул кандар кездешпейт. Биз айткан 50 эреженин бардыгы ушул айтылган 3 кан туурасында болот. Экинчи эреже айыз деген эмне? Айыз бул боюнда болбогон, оруз себебинен эмес, климакс жашына жетпеген, балагатка жеткен аялдын жатынынан келген кан айыз деп айтылат. Мейли ал кан hükmi kan bolsa деле айыз болуп эсептелинет. Биз бул эрежеде айыздын түшүндүрмөсүн, аныктамасын айтып өттүк. Эгерде ким ушул түшүндүрмөгө жакшылап түшүнө турган болсо, анда айызга тиешелүү өкүмдөрдү, айызга тиешелүү маселелердин көпчүлүгүнү чече алат. Эми биз ушул айтылган эрежедеги айтылган ар бир сөзгө токтолуп түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Кан hükmi болса дагы айыз болуп эсептелинет деп айтылды. Эми hükmi кан деген эмне? Ушул тууралуу айтайлы. Hükmi кан айыз убагындагы келген аралаш тазалыкты айтабыз. Ал айыздын эле өкүмүндө болот. Башкача айтканда, адатта аялдарда айыз тынымсыз келип турбайт. Кан токтоп келет. Ошол айыз убагындагы токтоп калган учур бул аралаш тазалык деп да айтылат. Ушул убакта чындыгында аялда эч кандай кан келбесе деле, өкүм жагынан, шарият тарабынан бул аялда кан келип жатат деп өкүм кылынып, бул hükmi кан деп айтылат. Hükmi кан болсо айыздын эле өкүмүндө болот. Кош бойлуу аялдан келген кандагы айыз эмес, истихаза болуп калат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жатынын оозу түйүлдүк менен жабылат. Андан эч нерсе чыкпайт. Те бала же баланын көпчүлүгү чыкмайынча деп айткан. Демек, кош бойлуу аял эч качан айыз көрбөйт экен. Оруз себебинен дагы келбеген болуш керек. Эгерде оруз себебинен келе турган болсо, анда ал кан айыз кан эмес, балким истихаза болуп калат. Эгерде кан үзгүлтүксүз келе турган болсо, анда анын кээ бир бөлүгү табигый келген кан болуп айыз болот. Ал эми кээ бир бөлүгү болсо оруз себебинен келген кан болуп айыз болуп саналбайт. Үзгүлтүксүз келген канда айыз менен истихазанын каныны айырмалап алуу бир аз түйшүктү пайда кылат. Биз ал экөөнү айырмалап алуубуз керек болот. Эмне үчүн? Себеби айыз менен истихазанын өкүмдөрү эки башка. Ошондуктан аны айырмалап алуу керек болот. Доктор Салах Абул-Хадж өзүнүн китебинде аны айырмалоонун эки жолуну эскерткен. Биринчиси, эгерде келип жаткан канда айызга тиешелүү шарттар табыла турган болсо, анда ал айыз деп эсепке алынат. Эгерде айызга тиешелүү шарттар табылбаса, анда ал истихаза болуп эсептелинет. Айыздын шарттары бул биринчи эле 3 күндөн 10 күнгө чейин аралыгында келүүсү керек. Кан эгерде 3 күндөн аз же 10 күндөн көп келе турган болсо, анда ал айыз болуп эсепке алынбайт. Экинчи жолу болсо, ишеничтүү шарияттын өкүмдөрүн билген мыкты врачка кайрылуу керек. Эгерде врач көргөндөн кийин, текшерип көргөндөн кийин бул келип жаткан кан айыз каны десе, анда ал айыз каны болот. Истихаза каны десе, анда истихаза каны болот. Мусулмандарга пайдалуу болуусу үчүн шариятты түшүнгөн врачка кайрылуу зарыл болот. Врачтардын сөзү түзмө-түз эле
кабыл кылынабы айыз маселесинде? Негизинен айыз маселеси медициналык маселе болгондуктан врачтын сөзү кабыл кылынат. Бирок качан гана врачтын сөзү ошол шариятта коюлган шарттарга туура келе турган болсо кабыл кылынат. Мисалы, төрөттөн кийинки кандын эң көбү 40 күн. 40 күндөн кийин дагы кан токтобой турган болсо, эгерде врач бул кан нифас каны десе деле, ал кабыл кылынбайт. Себеби шарият эң көбүндө 40 күн деп белгилеген. Андан азыны мүмкүн, азы болушу мүмкүн, бирок көбү болбойт. Ошондуктан анын врачтын сөзү кабыл кылынбайт. Врачтын сөзү качан шариятка туура келсе кабыл алат. Эгерде шариятка туура келбесе, анда врачтын сөзү кабыл алынбайт.